Саламатсыздарбы, мен атым Бегайым, бул эл эмне дейт. Кыргызстанда көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарына бүтүндөй бир пропаганда жүрүп жаткан сайт. Ушул тапта телевидение аркылуу, соц тармактар аркылуу, ал тургай биринен сала бири кабыл алынып жаткан мыйзамдар аркылуу ЖМКларга басым болуп жатканы байкалат. Биз бүгүн Азаттык басылмасынын айланасындагы сот иштер боюнча юрист Нурбек Сыдыков менен маектешебиз. Ал эми Политклиника медиасына карата чабуул боюнча басылманын башкы редактору Дилбар Алимова айтып берет. Ал эми ошол эле көз карандысыз ЖМКларга карата негативдүү комментарийлерди жазып жаткан фейк аккаунттар жана троллдор боюнча журналист Айсель Сооронбаеванын пикирин сурайбыз. Саламатсызбы, Нурбек. Медиаполис уюмунун юристтери Азаттыктын айланасында сотторго активдүү катышып жатышат. Сизден сурайлы дегенибиз, сайтты бөгөттөө жана ошондой эле ишмердүүлүгүн таптакыр эле токтотуп салуу боюнча сот отурумдары өтүп баштады. Ушул боюнча айтып берсеңиз, ушул тапта эмне болуп жатат Азаттыктын айланасында? Азыркы учурда бир нече соттук процесстер башталды. Бул ушул Маданият министрлиги чыгарылган чечим негиздүү эмес, ал сот тарабынан жокко чыгарылыш керек деген биздин доо арыз карала баштады. Мурунтан биз айтып жүргөндөй, ушул Маданият министрлигинин чечими бир 3-4 айдан кийин гана карала баштайт. Бул ошол учурда сайттар жабык болот. Бул механизм өтө бир оор, ушул сайттарды кайтара ачыш маселеси өтө оор болот деп айтып жүргөнбүз. Ушул мыйзам баягы анык эмес жалган маалыматка каршы мыйзам долбоору каралып жатканда, ушу айткандай эле, мисалы октябрь айынын аяктарында жабылса Азаттыктын сайты, мынау февралда гана башталып, процесстер ушул баягы административдик процесс деп коет. Бул жерде биринчи административдик даттануу менен өзү Маданият министрлиги өзү карайт. Ал бир айдан кийин карайт, бир ай ичи карайт. Андан кийин гана сотко кайрылса болот. Ал сот болсо дагы 2 айдын ичинде карайт, иш кылып, убакыт өтүп бара жатат. Баягы убакыттан эле мындай көп кетип атат убакытка. Андан кийин ушул өзүңүздөр билгендей, сайт деле эмес маселе, бул жерде ошол эле уюмдун, Азаттык медиа уюмунун счеттору дагы жабылган. Буга ушул биздин чалгындоо кызматы банкка тиешелүү өзүнүн буйругун берген, эч кандай бир операция болбосун деп. Ал болсо ушул кылмыштуу жол менен адал, ушул акчаны адалдаган маселелерге бир кандай бир тийиштиги бар деген жүйө коюлат. Ошону дагы биз чалгындоо кызматынын чечимин дагы сотко даттанып, ал дагы ошол процедурадан, административдик процедурадан өтүп, азыр административдик сот карай баштады. Биз биринчи процесстен өттүк. Сот болсо ушул тилекке каршы чалгындоо кызматы бизге ошол чечимди дагы берген эмес. Анан сот тарабынан азыр ошол чечимди дагы сот процесске алып келүүнү милдеттендирди. Биринчи соттук процесске дагы чалгындоо кызматынын өкүлү келбей койду. Ал эми ошол эле процессте үчүнчү жак болуп мамлекеттик коопсуздук кызматы коюлган, анын өкүлү да келди. Эми процесс башталып, бирок тилекке каршы ал дагы 16 мартка коюлду. Бир ай мындай дагы чоюлуп кетип атат.
бирок ошого карабастан процесс болгону дагы бизди сүйүндүрүп жатат. Эми эгер көз карандысыз мындай объективдүү карала турган болсо, биз ишенебиз, сот жанагы акыйкат биз тарапта деп. Андан тышкары дагы өзүңүздөр билгендей, азыркы учурда ушул ички иштер министрлиги тарабынан кылмыш иши каралып жатат. Ал жерде ушул 222 берене менен кылмыш жазык кодекси боюнча Бул эмне берене? Токтоло кетсеңиз. бул ушул эле легализация деп коет, баягы кылмыштуу жол менен акчаны адалдоо ошого тиешеси бар деген мааниде мындай иш жүрүп жатат. Бирок ишке биз билгендей секретный гриф коюлган. Бизди ал иш менен тааныштырбай жатат. Ошентсе дагы адвокаттар мындай атайын бир доступ кереги жок бизге ошол гриф коюлганда дагы. Бирок ошого карабастан бизди бир да документ менен тааныштырбайт. Ошол эле кезде бизде мындай бир чоң көйгөй жаралды. Ошол иштин ичинде ошол иш маселеси менен ошол расчетный счетторго дагы арест коюлган. Бирок ошол токтомду дагы бизге бербей атат. Гриф секретный дейт дагы. Анан биз адвокатпыз, бизге бергиле. Биз аны даттанышыбыз керек. Эгерде бир жүйөлүү себептер боло турган болсо десек дагы бизге ошо көрсөтпөйт. Аргасыздан биз сотко дагы, 1-Май райондук сотуна дагы кайрылдык. Ал жерден дагы бизге кече жооп биз бере албайбыз. Гриф коюлган. Тергөөчүгө кайрылсаңыздар жакшы болмок деп ушинтип айтып атат. Эми тергөөчү болсо дагы жооп бербейт. Жоопту почта менен жөнөттүм деп айтат. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин биз ала элекпиз. Ушу 20-январда биз кайрылганбыз. Ошого биз тергөөчүнүн үстүнөн ушул даттанып дагы сотко жазганга мажбур болдук. Ушул токтомду ала албай, бул эми Конституцияда ар бир жарандын укугу бар. Сөзсүз түрдө даттанууга. Эгерде бизге токтомду бербей атса, биз кантип даттанабыз? Ушундай бир көйгөйлөр болуп атат. Эми биз дагы эмненин негизинде, эмне себептерден улам бул ишке ушундай гриф коюлду деп дагы биз азыр сурай баштайбыз. Ушул ушул суроолорго бүгүнкү күндө жооп жок, биз менен тааныштырбайт. Ошол эле кезде эч бир ушул азаттыкка тийиштүү кишилерди же болбосо азаттыкта иштеп аткан адамдарды бир суракка же болбосо алардын үстүнөн кылмыш иши козголду деп аларды айыптап же болбосо күнөөлөгөн бир иш жок. Анан ушул иш биздин маалыматыбыз боюнча ошо 2021ден бери каралып жаткан номер болот, РПП деп коет. Ошонун ичинде номерди караса 2021ден бери эле бул иш катталыптыр. Ошон үчүн эмнеге бүгүнкү күнгө чейин эгерде эч кимди айыптабасай аресттин эмне кереги бар? Арест ушул анан Ошондо 21-жылы катталган иштин материалдары ушул адалдоо боюнча, счетторго байланышкан иш. Адалдоо боюнча. Бирок бул боюнча азаттыкка билдирме келген эмес да? Бул ушул жылда белгилүү. Только ушул жылда гана билинди. Бул боюнча жанагы арест счеттор мындай операция блокировка болгондо гана
Демирбанк ушундай маалымат берип атат да, анан кийин чалгындоо кызматына кайрылганда ушундай официалдуу жооп берип атат да. Саламатсызбы, Дилбар. Кыргызстандагы көз карандысыз медиага болуп жаткан чабуулдун кезеги поликлиникага келгендей сезилип жатат. Ушул тапта кечээ ЛТР каналы жана президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков аралашкан. Кимдики манипуляция деген талашка бардык эл күбө болду. Азыркы тапта сиздерге кандай фейктердин чабуулуу атакасы болуп жатканын дагы байкоого болот. Ушул боюнча айтып кетсеңиз, поликлиникага азыр басым болуп жатабы? Негизи эле акыркы учурда көз карандысыз медиаларга басым көп болуп атат. Мен Facebook'та жазган постумда дагы санап өттүм. Бул Азаттыкка бир канча сот иши, анын сайтынын блоктолушу, эсептеринин блоктолушу, Кактуска карата доо, 24 KG'нин жетекчисинин суракка чакырылышы, силерге болгон арыз, Клоп медиасына, анан Ыдырыс Исаковдун суракка чакырылып атышы, ушул сыяктуу басымдар аябай эле көп болуп атат акыркы учурда. Анан ушул кезек поликлиникага да келсе керек. Азыр эми ошол биздин материалыбызды калп манипуляция деген айыптоо менен ЛТР бизди сотко берерин билдирди. Жаңылыктардан угуп атабыз азыр сотко бере турганын. Ага чейин биз баягы материалды чыгаргандан кийин ЛТР ошол президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайыр Орунбеков катышкан, бизге контрматериал даярдашкан. Ошондон кийин ЛТРдин кызматкери бизге бир кат алып келип таштап кеткен. Ал катын окуп көргөнүбүздө анык эмес маалыматтардан коргонуу жөнүндөгү мыйзамга таянып, ошол 24 сааттын ичинде ошол материалды сайтыңардан өчүргүлө деп бизге суранабыз, өчүрүңөр суранабыз деп кат жолдошкон экен. Анан биз дагы ошо аларга берген жооп материалыбызда айттык. Ал материал биздин сайтыбызга жарык көргөн эмес, социалдык тармактарда, YouTube'да жарык көргөн. Бирок биз эгер сайтыбызга койгон чакта дагы биз ал материалды өчүрбөйт болчубуз. Себеби биздин жасаган материалдарыбыз бардыгы ачык булактардын негизинде, ачык булактарга таянып далилдери бар жасалган материал. Ал жерде Дайыр Орунбеков айтып аткандай журналистик этика дагы бузулган эмес. Ошондуктан эгер бизди ЛТР сотко берсе, биз өзүбүздүн чындыгыбызды сотто далилдегенге даярбыз. Сиздердин ЛТРге жооп катары даярдаган материалда алып баруучу дагы айтып атат, биз президенттин сөзүн калп же манипуляция деген жокпуз. Биз ЛТРдин жасаган материалындагы жалган маалыматты жана манипуляцияны ачып берип атабыз депчи. Анан ушул өңүттөн алып караганда Дайыр Орунбековдун түздөн түз кийлигишип, сюжетке катышып, экөөңүздөрдүн ортоңуздарда болгон сүйлөшүүнү дагы колдонгону албетте чоң суроо жаратып атат да. Ошол күнү Дайыр Орунбеков мага телефон чалган. Анан ал айтты, силердин маалыматыңар ушул силердин иликтөөңөр деди. Иликтөөңөр жалган деди. Анан мен айттым, ал деген иликтөө эмес, бул деген обзор, жөн эле обзор дегенде алар материалында улам кайталап жөн эле обзор деп, как будто биз баягы материалга кайдыгер мамиле жасагандай көрсөткөнгө аракет кылып атышат да. Мен иликтөө эмес дегенге басым жасап айтканым да. Анан бул факт-чекинг жанрынын өзгөчөлүгүн түшүндүрүп бердим. Факт-чекинг жанрында ошол ачык булактарга таянып жасалат материал деп. Анан ошол бардыгын сүйлөшүп, биз түшүндүрүп берет элек өзүбүздүн фактыларыбызды деди. Мен деген офиске жетейин, мен авторлор менен сүйлөшүп көрөйүн, акылдашып көрөйүн деп ошенткем. Анан болбой эле мага улам билдирүүлөрдү жазып WhatsApp'тан
келбейсизби, сиз деген жетекчисиз да авторлор менен кеңешем деп атат, сиз деген жетекчисиз, анан жалган маалыматты чыгарып алып анан келбейсиңерби деген сыяктуу тондор өзгөрүп баштады да. Анан мен жооп жаздым, анан силер чакырсаңар эле биз барууга мүлдөттүү эмеспиз. Силер эгер өзүңөрдүн оюңарды түшүндүргүңөр келсе, биздин студиябызга келгиле. Биз аянт жибергенден качпайбыз деп жооп бердим. Анан ошондон кийин анда студияңар каякта деп суроо берди. Мен студиянын дарегин көрсөтүп койдум. Биз ойлоп атканбыз, эгер өзүнүн позициясын айткысы келсе, анда бизге келет депчи. Бирок андай болгон жок. Ошо өзүңөр көргөндөй эле бизге каршы материалын чыгарышты. Кызыктуу жери ошол биз экөөбүз сүйлөшкөн телефондук сүйлөшүүнү жаздырып алган экен. Мага ал сүйлөшүү жазылып атат деп айткан эмес. Анан ошону колдонуп ЛТРдин журналисттерине берип атат, перепискаларыбызды берип атат да. Мунун баардыгы эле ошол ЛТРдин артында Дайыр Орунбеков турарын, балким президенттик администрация турарын далилдеп берип атат. Бул материалдагы негизги талашка түшкөн нерсе президент Садыр Жапаров өз мөөнөтүндө иштеп жатканда энергетика секторуна таптакыр карыз алган эмес деген маселенин айланасында болуп атат да. Бирок мамлекеттик мекемелер бөлүшкөн пресс-релиздерде өздөрү тараткан маалыматтарда алынган карыздар жөнүндө кеңири маалымат берип атышат. Кайсыл жактан, канча суммада, канчасы грант, канчасы насыя түрүндө алынганын өздөрү айтып жатат да. Дагы деле болсо ЛТРдин негизги баягы эмесин түшүнгөн жокпуз. Кандайча карыз алынган жок деп жатат. Балким сиз ушул маселеге токтолуп кетесиз. Карыз боюнча, насыя боюнча. Бул негизи эле биз үчүн дагы кызык жагдай да. Эмне үчүн баягы Садыр Жапаровду такыр эле кредит алган эмес деп көрсөткөнгө далбастап жатышат да ЛТР. Муну менен ушундай эле материалы менен ЛТР дагы ошол эле Дайыр Орунбеков Садыр Жапаровго эле мындай жаман репутация дейбизби, жаман мындай зыянын тийгизип аткан жокпу. Анткени деген мамлекет баары бир деле кредиттер менен жашап келатат да. Анан мындан кийин ушул материалдан кийин мисалы ошол эле энергетика тармагына же башка тармактарга деле кредит алганда кантип уялбай айтышат да, алып атабыз депчи. Бул кредит тиги материал жөнүндө айта турган болсок, ошол эле ачык булактар, ошол эле министрликтер кредит алганын айтып эле атпайбы, министрлер дагы айтып атат. Анда ошолор жалган айтып аткан болобу да. Кайра өздөрүнө өздөрү каршы чыгып атпайбы. Анан анда булардын логикасы боюнча кээ бир кредиттер мурда кол коюлуп, анан Садыр Жапаровдун тушунда келип атат дей турган болсо, анда ийгиликтерин дагы өзүнө жазбасын да. Анда лента кескени барбасын Садыр Жапаров кайсы бир чоң мекемелер ачылып атканда, чоң долбоорлор башталып атканда лента кескенге барбасын. Бул деген Атамбаевдин тушунда башталган, бул деген Сооронбай Жээнбековдун учурунда башталган деп, анда алардан дагы баш тартса болот да. ЛТР атайын репортажда ачык айтып атат, эгерде поликлиника бизден кечирим сурабай турган болсо, сотко кайрылабыз деп. Сотко кайрылса, сиздердин кадамыңыздар кандай болот? Сиздер даярсыздарбы? Буга ушул тапта эмне чара көрүп атасыздар? ЛТР материалында бизден бул материал үчүн поликлиника кечирим сураш керек, кечирим сурабаса сотко беребиз деп айтып атат. Биз бул боюнча өзүбүздүн позициябызды билдирдик. Биз кечирим сурабайбыз. Өзүбүздүн чындыгыбызды фактылар менен ошо сотто далилдеп алганга даярбыз. Анан сотко кайрылуу алардын өзүнүн укугу да. Эгер мындай саясий мотивдери жок болсо, сот мындай адилеттүү эле болуш керек да. Чоң рахмат. Асель, саламатсызбы? Сиз жакында эле Кыргызстандагы көз карандысыз медиаларды жабууну талап кылып комментарий жазгандар фейктер экени тууралуу факт-чек материал даярдадыңыз. Биздин окурмандарга айтып берсеңиз, алар эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Алардын фейк экенин кантип аныктасак болот?
Саламатсыңарбы? Биз ушул социалдык тармактарда азаттык жабылсын, кактус жабылсын деген чакырыктар пайда болгонун байкаган болчубуз биздин редакция. Анан кийин атайын Юскан деген программанын, автоматташтырылган программанын жардамы менен ошол азаттык жабылсын, кактус жабылсын, бузуку сайттар жабылсын, бузукуларды жапкыла деген сыяктуу ушундай сөздөрдү ключевой сөз деп коет да, ошондой ключевой сөздөр камтылган комментарийлерди, посттордун баарын суруп чыктык ошо социалдык тармактардачы. Анан эң көп эле мындай комментарий камтылган, бул сөздөр камтылган комментарийлер Фейсбукка жазылган экен да 90%. Анан калгандары YouTube, Instagram социалдык тармактарында калтырылган экен. Анан кийин мындай билдирүүлөрдөн 600 билдирүү чыкты да. Комментарий болобу, пост болобу 600 чыкты, бирок анын баары тең эле терс деп айта албайбыз, себеби азаттык жабылсын дегендер барбы деп суроо берсе, аларга жооп берсе деле алардын баарын соруп чыга берет да система. Башкача айтканда бул автоматташтырылган система, ал деген ылгабайт да, ошол сөздөр камтылса эле алып чыгып кете берет. Анын баарын иреттеп, фильтрлеп, тазалап, анан кийин сорттогондо жанагынтип ким көбүрөөк жазып атат, ким көбүрөөк калтырып атат мындай билдирүү деп авторлору боюнча фильтрлегенде баштапкы 5 автордун тизмегин карап туруп анан текшерип чыктык да. Мисалы үчүн 23 билдирүү калтырган Ясмин Кудратулла деген автор бар экен. Анын эч кандай сүрөтү жок, мындай бирок ошол эле учурда ал аябай активдүү, ар кайсы группаларга жазат, өзүнүн лентасында дагы бир эле маалыматты бир нече группага 23 жолу башында кактус жабылсын деп чыккан экен, анан кийин уже азаттык жабылсын деп. Эмнеге андай болду? Анткени 1 январда Кактус медиа хромакей жөнүндө баягы Садыр Жапаровдун Баткендеги сүйлөгөн сөз жаңы жылдык куттуктоосун хромакейдин фонда тартылган деп божомолдогон да. Бул божомолду биз актабайбыз, бул этиканын бузулушу. Бирок бул этиканы көп эле массалык маалымат каражаттары бузат, билип же билбей мындай көп эле учурлар болот да. Бирок ал үчүн бир да медиа жабыла элек да, этиканы бузган үчүн бир дагы массалык маалымат каражат жабыла элек. Ошондо 1 январда аябай көп комментарийлер жазылып атпайбы? Жүздөгөн комментарий 1 январда жазылып атат. Анан кийин 23-үндө сотко берип атат, Минкульт Маданият министрлиги азаттыкты сотко берип атат, ишмердүүлүгүн Кыргызстанда токтотушун деп. Анан 24-үндө кайра жанагы комментарийлер көп болуп, жапкыла жабылсын деген баягы элге ошол пикир таңууланып атат да. Биздин өзүбүздүн деле президенттик аппараттын башчылары айтып атпайбы, чиновниктер айтып атпайбы, 100 жолу кайталай берсең калыпты деле ал чын болуп калат деген сыяктуу, мындай элдин мээсине сиңирип, булар деген душман деп ушул массалык маалымат каражаттарын элдин көзүнчө мындай душман көрсөтөлү деп атышат да. Эми ошолордо эң көп жазган 5 аккаунтту алып чыксак, алардын көбү фейк болуп чыкты. Өздөрүнүн сүрөтү жок. Кээ бирлер болсо башка бирөөнүн сүрөтүн жүктөгөн. Ал сүрөттүн алгачкы булагын биз башка сайттардан көрүп атабыз. Мисалы үчүн бул интернетте деген баардык нерсе сакталып кала берет да. Анан ал өзүнүн сүрөтү катары көрсөтүп атат. Бирок ошол эле учурда жеке посттор жок, жалаң гана мындай саясий посттор, кандайдыр бир чакырыктар, же болбосо ошол эле фейк аккаунттар улуттук телеканалдын посттору менен бөлүшүп атышат. Бул дагы бир суроо жарата турган нерсе да. Биз улуттук телеканалга ушул материалдын жыйынтыгы менен УТРКга запрос жөнөттүк. Эмне үчүн ушул фейк аккаунттар, азаттык жабылсын, кактус жабылсын деген фейк аккаунттар УТРКнын маалыматы менен бөлүшүп атат дагы. Садыр Жапаровду, президентти мактаган, бийликти мактаган посттор менен дагы бөлүшүп атышат. Бул эмнеден кабар берет? Бул биз билебиз да, биз фейктердин табиятын жакшы эле билип калбадыкпы? 5 жылдан бери, канча жылдан бери журналисттер издеп эле жүрүшөт да буну. Канча деген иликтөө чыккан, акыркы 5-6 жылдан бери иштеп атышат да бул фейк аккаунттар. Анан алар ошондой бир максаттуу иштешет да. Белгилүү бир саясатчыны колдойт, анын оппонентин каралайт. Анан ошондой чакырыктарды элдин мээсине сиңириш үчүн мындай, кандай десем, бул пропаганданын, манипуляциянын да ыкмасы да. Кайра бир нерсени кайталап эле, анан кийин ошону көбүрөөк мындай көп адам билдирип атат деген сезимдерди калтырат да. Чындыгында бир эле адам 20 жолу пост жазышы мүмкүн. Бир эле аккаунт болгондо да фейк аккаунт 20 жолу жазып атат.
дагы башка бирөө 18 жолу жазып атат, ал дагы фейк болуп чыгып атат да. Бул дагы суроо жаратат. Бул фейктерде эмне кызыкчылыгы бар? Эмне үчүн алар ОТРКнын посттору менен бөлүшүп атат? Эмнеге алар бийликти колдогон посттор менен бөлүшүп атат дагы, эркин медиаларга каршы ушундай жазып атышат? Бул дагы суроо да. ОТРКга запрос жөнөткөнбүз, Маданият министрлигине да запрос жөнөткөнбүз. Азыр жообун ала элекпиз. Бир жумадай болуп калды. Дагы бир жума убактыбыз бар, балким алып калабыз. Ал эгерде жооп бербей турган болсо, ал дагы бул жооп деп кабыл алабыз. Жооп бербесе дагы ал деле жооп да. Негизи сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? 5 жылдан бери фейктерди журналисттер болушунча изилдеп, табиятын түшүнүп бүттүк депчи. Ушул жылдар аралыгында аларда мындай башкача техникалар, балким кандайдыр бир айла амалдар пайда болду, бандай өзүнүн фейк экенин жашырууга же баягы эле көндүм болгон ыкма менен келе атышабы? Мисалы, акыркы жолу сиз изилдегенде кандай өзгөчөлүк байкалды? Мисалы, 5 жыл мурунку фейк троллдор менен азыркылардын айырмачылыгы барбы? Албетте бар. Мисалы үчүн башында деген фейктер мындай достору жок болчу, алардын мындай социалдык тармактарда достору жок болчу. Алар болсо достошуп башташты. Кээде мындай бир посттор жазып калышат, баягы чыныгы адамдарга окшоп посттор жазып калышат. Анан кийин журналисттер менен достукта болууга аракет кылат, жарандык активисттер менен көбүрөөк досторду өздөрүнө кошууга аракет кылат. Бардык эле адамдар байкаса керек. Мына мисалы үчүн менде деле мисалы толтура фейктер достук жиберип атышат да Facebook'ачы. Мындан тышкары дагы биздин кесиптештер жана Темиров Лайфтан кесиптештердин иликтөөсүндө айтылган болчу, 2 сүрөттү бириктирип туруп, атайын приложениялар, программанын жардамы менен 2 сүрөттү бириктирип туруп, башка 3-чү сүрөт кылып туруп өздөрүнө чаптап, андай да ыкмаларды колдонушат. Башкача айтканда, алар максималдуу түрдө мындай аларды аныктап чыкпагандай кылып, өздөрүн маскировка кылышып, анан кийин кээ бирлери ошо жөн эле бир иштеген жерин жазып коет, бирок ал жерде андай кызматкер жок болуп калган учурлар болгон. Мисалы, Мегакомдо иштейм же болбосо Билайнда иштейм деп жазып коюшу мүмкүн. Тиги компанияга байланышка чыкканда андай кызматкер жок деп айтат. Башка эле бир азиат мисалы үчүн монголдордун, казактардын дегендей азиялыктардын сүрөттөрүн алышып, өздөрүнө чапташып, кадимки мындай адамга окшош болгулары келет да, кадимки колдонуучу, катардагы колдонуучуга окшош болгулары келет. Таталыраак болсун дейт ошо достору көбүрөөк, лентасы кичине мындай кандай десем, правдоподобныйраак кылыпчы. Албетте алар дагы мындай жаңы форматтар. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бул жерде чыныгы адамдардын дагы ошол бийликтин камчысын чапканы өтө эле мындай ашкере чап, ушундай күмөндүү бир постторду жазгандар дагы байкап атабыз. Мисалы үчүн ошол эле пресс-секретарь бар, же болбосо Мекемелердин басма сөз кызматкерлери, алар да мектебде басма сөз кызматкерлери, же болбосо жанагындай тролль деп айтып коебуз да, мындай акча алып пост жазган, ушундай дагы аккаунттар бар. Аны мындай катардагы колдонуучу билиши керек. Мисалы үчүн бир саясатчыдан акча алып, анан кийин пост жазгандар бар да. Ушундай бар деп билиши керек, себеби бул дагы ошол окуп аткан, алардын жазгандарын окуп аткан адамдардын аң сезимине дагы таасирин тийгизбей койбойт да. Бир күнү бир саясатчыны мактап чыгышат, экинчи күнү башка саясатчыны мактап чыгышат. Мындай дагы колдонуучулар бар. Буларды тролль деп айтабыз, алар өздөрүнүн аттары менен эле чыгышат. Бирок посттору ошол төлөнгөн да, кызыкчылыктары бар өзүнүн.